Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Чыңгыз Айтматов бүгін 91 жашқа чыкмак. Манас жана Айтматов академиясында башка уюмдар менен мекемелерде ар башка жыйындар уюштурулуп, сыйлыктар берилип, алкыштар айтылды. Окуучулар, көрүүчүлөр дегеле эл улуу жазуучуга таазим этип, анын чыгармаларынан үзүндүрлөр, ойлор, жазуучунун учкул сөздөрү жаңырды. Айтматов менен аны менен тааныш болуп, кошо иштегендер же анын чыгармачылыгын изилдеп, ал тууралуу китеп жазып же кино тарткандар гана эмес, өлкөнүн бардык жарандары сыймыктанат жана ошентүүгө укуктуу. Жакында уюштурулган феминале көргөзмөсүн дагы катуу сынга алып, улуттук баалуулуктар менен адеп ахлактын илгирки эрежелерин коргогондор дагы Айтматов менен сыймыктанат. Жазуучу болсо, Жамила деген повестинде ошондой кылымдар бою калыптанып калган адаттын азыркы заманга төп келбей калышы жана Жамила менен Данияр ошого каршы чыкканы, аларды көргөн Сейит деген өспүрүмдүн жан дүйнөсү кантип ойгонуп өзгөргөнү жөнүндө жазган. Согуштан кайтып келген Жамиланын никелешкен күйөөсү болсо, тууган тааныштарын чогултуп алып, аларды издеген. Таап алса катуу, сабамак, өлтүрүп да коймок мүмкүн. Феминале көргөзмөсүнө каршы чыккандар деле ошондой сыяктуу аракеттерди көздөп, Маданият министрлигинин алдында митинг пландаган жана музейдин директору Миражан Карачева өз ыктыяры менен кызматтан кеткендиктен гана митинг болбой калган. Мурда музейден атактуу сүрөттөрдү уурдап кеткендер балким, ошол аракеттердин изин жашыруу максатында башаламандык да пландап койгонбу деп ойлоп кетесиң. Жангарачева каршы чыккандар анын кызматтан кетиши менен токтобой, Маданият министрин дагы сындап, анын да кызматтан чегинишин талап кылган. Аларды сооротуу үчүн улуттук кийим жана элечек кийген апа эжелер чогултулуп, алар автобус менен шаарды кыдырып, эл чогулган ар башка жерлерде флешмоб да өткөрдү жана ал аракеттерди Маданият министри колдоп чыкты. Айтматов Жамиланы жазганда дагы аттуу баштуу эле кыргыз жазуучулары менен маданият ишмерлери аны катуу сынга алып, кыргыз элине жат көрүнүш таңбуулап, коомду бузуп, үй бүлөлүк баалуулуктарды кыйратып жатат деп чыккан. Алардын пикиринде жаш жазуучу элден бөлүнүп, улуттук сезимин жоготкон жана ошондой сын ал кездеги өтө күчтүү коммунисттик идеологияга да туура келген. Айтматовдун повестини Москва интеллигенциясы менен Париждеги Луи Арагон жогору баа бергени гана аны сактап калган. Жамилада гана эмес, башка чыгармаларында дагы жазуучу адеп маселелерин көтөргөн. Гүлсараттагы жалгыз Танабайдын ички баалуулуктары бүткүл компартияныкынан өйдө болуп чыккан жана ал коомго катуу таасир эткен. Азыр Айтматовдун жазганын Лондон мэри дагы элге окуп берип жатат. Бул сүрөттү алтын нуска дегенге болбойт. Дароо устат боло албайсың да. Бирок мен муну сактап келем. Анткени бул сүрөт менен менин көзүм, аң сезимим ачылган. Кыйын учурларда өзүмө өзүм ишенбей турганда, мен ушул сүрөттү алып чыгып, Данияр менен Жамиланы карап, алар менен ичимен сүйлөшөм. Эскичилик менен жашаган коом болсо, маселенин ички маңызына эмес, анын сырткы көрүнүшүнө гана баа берет. Кызыл жоолук жалжалындагы Асел дагы ошондой эски салттарга каршы чыгып, эркиндикке умтулат. Калыптанган адеп эрежелери козголбосун деген азыркы жаштар ошондой турмушту кайтарууну каалайт. Анткени жаңы бир нерсени билип түшүнүүнүн кереги жок, салттарды гана так аткарса жетиштүү. Бир кезде салтты катуу коргогондор кыздар шым кийгени же чачын кыркканга да каршы чыккан. Шиштака же мини юбка кийгенин дагы катуу сынга алган. Бирок маселе сырткы көрүнүштө эмес, адамдын ички жан дүйнөсү таза болсо, коом да таза болмок. Биз болсо азыр күнүгө 5 маал намаз окуп, жума сайын мечитке барганыбыз менен анын ортосунда пара алып, мамлекеттик бюджетке чеңгелдеп кол салып жатпайбызбы? Кайсы салтта ошондой бар эле? Ошондо саламатта калыңыздар.